Zairbek Acımatov деген досым. Мүмкін бүгін келді бекен. Zairbek Acımatov болса, дағы бір ушул илхам келіп кетсе бір айтышқылығын келіп атат. Zairbek Мына Zairbek Acımatov жарымдағылар айтты, гүлі жоқ деле чыгып берсе болот деп. Кыргызга аттан качкасындай таанымал акын Азаттык радиосунун кабарчысы Zairbek Acımatov 44 жашында дүйнөдөн кайтты. Балада ишенчек, байоо, бат таарынып, бат жазылган акын өзү тууралуу Zairbek мен ысымы бар, өзү жок. Закымдарды кууп жүрүп адашкан деп калчу. Коркуп турам калемимди алуудан. Коркуп турам келген сапты жазуудан. Ойноо кезде оңой көрүп өзүңдү, оор дүйнө сага бекер кабылгам. Жаштык менен шарапка мас жылдар артта калып, коом, улут тагдыры тууралуу ой калчап, лирикалык изилдөөнүн жаңы тепкичине чыгып жаткан кезде арабыздан кетип калаары кимдин оюна келиптир. Таланттар жупуну болот дешет. Zairbek акын да ошондой эле. Мурда жазылган айрым ырларын жактырбай, азыр болсо башкача жазмакмын деп калчу. 2019-жылы 16 июлда акындын ыр кечеси өткөн. Саналуу гана поэзия күйөрмандары чогулган бул кечеде ымандай сырын төгүп, чыгармачылыкта жаңы багытты издеп жүргөнүн айткан эле. Буга чейин чыккан китептеримди жаштыктын деми менен чыгарып бейипмин. Андан кийин катасын көрүп калып, аны кай жерден жок кылышты билбей калат экенсиң. Бул поэзия кечесин Асан агай өткөрбөйсүңбү дегенде коркуп, моюн толгоп жатып акыры макул болдум. Балдарыма келинчегиме дагы айткан жокмун. Поэзия кечеси күтүлбөгөн жерден болгону жакшы деп ойлойм. Китеп жөнүндө Аида Кемердиева бир муундун өкүлүбүз деп айтып калды. Буга чейинки чыккан китептеримди таанымал акындардын бирине дагы берген эмесмин. Бул китеп эмес деп, ыргыт ийсе эмне болом деп жалтактадым. Дагы деле бийик деңгээлге качан жетем? Качан ошолорго уялбай барып мына мен китеп чыгардым, окуп коесузбу деп бара албайм дейм. Жана Аида айтып кеткендей, биз башаламан Ашмалтай калыптанышыбызга, адабий билим алышыбызга шарты жок мезгили туш болуп калдык. Ошондуктан көпчүлүгүбүздө өзүбүзгө болгон ишеним азыраак болуп калды. Мына ошол башаламан доору тууралуу нөлү көп жылдар деген көп маанилүү аркыл ыңгайда талdoого турган керемет бир ыры дагы бар эмеспи? Акыл нөл, жан дүйнө нөл, санаамда нөл, сүйүү нөл, досчул нөл, адамда нөл, жылдар нөл, өсүү болбой тегеренген ырлар нөл, окурман нөл, заманда нөл. Боорукер кемпирдин небереси Zairbek Acımatov жеке тагдырын ырга салып, аны поэтикалык тагдырга айланткан акын. Каргадай бала кезинде атасынан ажырап, таенесинин колунда өсүп, ошондон аял затына карата сый урмат өзгөчө. Эх апаке, апаке май апа май, эмгегиңе татыр эмгек жасабай, тентип жүрөм, жарык издеп, ыр издеп, тек гана бир жөн адамдай жашабай. Апаке бай, тынчпы баары айылда, а мен жатам тумоо тийип тамымда. Күз сууна калган окшойм урулуп, жылуу кийин дегенсиз жок жанымда. Этим ысып калдалактап басканда, чыйрыгамын болбой жүрүү жакканга, башыңа кий дегенсиз жок оорудум, баягыда суук болуп жатканда. Шипа болбой койду ичкен дарыда, сиз болгондо сууда айланмак дарыга. Сакайтмаксыз карагаттын кыямын кайра чылап берип чайыма. Сиз турганда тумуу кеппи кескелген, ооруталбай босогодо тепселген, алаканың маңдайыма коюлуп, градусник болуп турмак текшерген. Апаке бай, алсын тумоо жазасын. Zairbek Acımatov 1976 жылы 27 майда Аксы районунун Ак жол айылында төрөлгөн. 1998 жылы
Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика факультетин аяктаган. Журналистикадагы эмгек жолун 1998 жылы Асаба гезитинен баштап, Кыргыз туусу Бишкек Таймс гезиттеринде, КДРКнын радио тармагында, Жаңы Агым гезитинде иштеген. Акыркы жылдары Азаттык радиосу менен маданий темадагы макала, баяндарды даярдап, кызматташып келе жаткан. Артында жубайы, 2 уул, 2 кызы калды. Студент кез расанда шар элең. Ыр күлкүгө, той топурга бар элең. Бирок ошондо да издетип, жалгыздыкты жакшы көргөн жан элең. Жокер. Жок, досум. Чакырарың билбепмин. Кокусунан атымды айтып сүрдөттүң. Сахнага чыгамын деп бүлгүндө же атайын артист көйнөк кийбепмин. Анан чыны уялдым да бул түрдөн. Түшүн досум, жана элең го, сыр билген. Концертиңе билет таппай эшиктен интервью алам Элбирбектен деп кирдим мен. Ай досум, ай, чынын айткан баласың. Тарыны чытты bir söz менен жазасың. Жаныбыздын тирегинде бир болуп, жан азыгын бирге бөлгөн жанасың. Биз кезинде жашыл кыял максаттуу, эсте досум, эсте чошол жаш чакты. Далай жолу катты дилек селкиге, эсиңдеби? 20 жашың аптаптуу. Ал кез досум, күтпөй бизге күткөн жок бизге аярлап, балдарыма айтам бүгүн баяндап, эсиңдеби? Сен барганда күтчүмүн дасторконго, нан суумду даярдап. Анда заман кыйын эле чынында. Бирок ошол дүйнө ушундай таза эле, ошол дүйнө азыр сенин ырыңда. Ырдагын деп бизге берген тазалын сезимдерге из калтырчу көп күндөр сенин да көп, менин да көп жазарым. Каранандын жесек дагы ушагын. Канча кызга тарттык сүйүү тузагын. О, есиңдеби? Жемпет, музпет, мединстут, жөө басчелек сезбей жолдун узагын. Bir sүйжөндөр окуп коюн, bir söz айт. Өзүңсүз өткөн күндөр туталанат. Өксүгүм көңүл шагын бутап алат. Жанымды жай таптырар дедим эле, жаз деле. Неге мынча усаланат? Өшүп бүт электе ашыктары бир өрүктүн үлүң койду чачып жамгыр, өтүүдө кайран кездин көркөм кези. Ошого усаланып жатышкандар. Сен да гүлдөп бүттү. Бүгүн эркем кызгалдап гүлүн төгөт, мүмкүн эртең бир чымчык жалгыз жүрөт чатырымда. Былтыркы куштар түгүл келди бекен. Сүйдөн тазарар да, жашарар да каралдым. Көз жуммай да каталарга. Сен десе бала болгон, чала болгон. Мен деле түбөлүктүү жашабайм да. Bir söz ayt, өчөм мүмкүн, кайра жанам, даярмын, калкаласаң, талкаласаң,
жазырас кайталанат, а мен кетсем ууга ал сөзүмдү келбей калам. Эми бул эстафетаны Мирлан Самийкожого, Нарсулуу Гургубаевага, Афина Бакировага, Халиша Жакып кызына уксатам.